Свет күнү эле өчүп атат. Saat 9'dan 8'den öçöt, kedi 10'dan öçöt. Kechqurun da öçöt, gündüzü da öçöt. Kalbasa var berде, sütler var. Her kandaylar var da biz ne bu ketip atpayбы. Субботага чейин сөзсүз өчүп атат светтер. Билбейбиз эми кышында кандай болобуз. Ош шаарынын айрым аймактарында электр жарыгы күндүзү жана түнкүсүн өчүрүлүп жатат. Жарандар дээрлик күн сайын энергиянын өчүрүлүшүнүн негизин түшүнбөй тынчсызданышууда. Маселен бүгүн эртеменден тарта Салиева, Разаков, Авицина, Моторная, Артыков, Турсунбаева, Нариман, Касымбеков, Жем жана башка бир нече көчөлөрдө жарык өчүрүлгөн. Жыйынтыгында бул аймактагы айрым соода түйүндөр иштеген жок. Кээ бири электр генераторлорун колдонуу менен абалдан чыгууда. Sebeplerini DTP oldu, katıştadı zaten. Günü geliyor bolu örgüsü gerek. Ben dele köpcülü işte geldim. Bırak onda günü gele проводты улап же трансформатор алмаса bir күндө алмаш коет. Күндө ошондой саат түнү саат 8'den 10'ga чейин өчүп атты. Анан билбейт экенбиз эмне үчүн антип өчүрүп атат. Ошондой болот да өзү там ошо иш күндөрү ушундай болуп атат да сөзсүзчү. Понедельниктен баштап субботага чейин ушундай өчүп, жанып, хотя бы жок дегенде бир 2 саат, 3 саат өчүрөт сөзсүз. Ушундай болуп атат. Ал эми бүгүн көчүрүү боюнча айтылды беле? СМС келиптир өзү, мен билбейм, мен карабадым, но жашоочулар айтты. Неме эртең өчөт экен свет деп мага айтып келди. Саат 9'dan ушу саат 5'ке чейин өчүрүлөт деди да. Анан значит өчүрсөм мен камданып алайын деп баардык зарядтарын толтуруп алдым ошентип. Мен ойлойм, мына жолдун эмесинен болуп атат болуш керек деп. Негизи абал кандай? Күнүгө эле өчпөйт албосу. Күнүгө өчүп атат. Негизи себептерин билгиңиздер келеби? Билгибиз келет, конечно. Биз азырынча мен ойлоп атам, ушул светтер боюнча эле болуш керек деп. Түн өчпөйт, только күндүз өчүп атат. Канча саатка өчөт? 2 саат, 10'dan 12'ge чейин. Анан целый 8'den 5'ge чейин өчкөндө Мойсеттен информация келип атат. Gündüzü daha жок болуп атат, түндөсү дагы кээде жок болуп калып атат. О намаз окуганда мешиттерде ham жок болуп караңгыда окуп атабыз кызым. Албетте узакка созулган өчүрүүлөр соодагерлерди зыянга учуратат. Анткени тез бузулуучу азык-түлүктөр музаткычсыз сакталбайт. Мындан улам жарыктын өчүрүлүшүнө наразычылыктар жок эмес. Эми ошонун күндүз өчүрсө болот, хотя как раз кечкүн өчүрүп атат да, капкараңгы болуп калат. Күндүз өтсө мейли, анан кечкурун өчүрбөй эле койсо болот өзү негизи. Күндүз өтсө мейли эле. Анан мына сүттөрүбүз бар. Сүттөр турат, колбаса турат. Бүткө болот азыр кайтара. Чейинде эле билбейбиз, айткан деле адам жок. Анан жаштар айтат, соткага келди дейт. Мына мынчадан саат мынчадан мынчага чейин өчөт экен дейт, ошодон угуп калабыз. Бизге бирөө келип мындай себептен өчүп атат деген жок. Ош электр тармактар ишканасы муну кыш мезгилине даярдануу деп түшүндүрүүдө. Ремонт иштерине байланыштуу калаанын ар кайсы аймактарында 1-ноябрга чейин электр жарыгы өчүрүлөрүн жана бул боюнча кулактандыруу берилерин билдиришет. Ошондой эле кубаттуулук жетпей калган учурда дагы автоматтык түрдө электр энергия өчүп калары маалымдалат. Күндөн күнгө сууп баратат, элдердин колдонуусу көбөйүп атат, дефицит мощность көбөйүп атат. То есть жетишпеген кубаттуулук. Ошол себептен калыбына келтирүү жылда регулировочный мероприятия жумуштарын жүргүзүш керек болот. Бул эми азыр айтып атпаймынбы, ошо ноябрдын 1-лерине чейинки акыркы штрихтеги жумуштар жүрүп атат азыр. Токтогул КЭСте 2 генераторда ремонт болуп атат. Таш көмүр КЭСте ремонт турат 1 генератор, Үчкоргон КЭСте 2 ремонт. Акыркы ноябрдын 1-ине чейин ошол жумуштар бүтүш керек да. Ошондой эле 500 киловольттук линия чыгып атат ремонтко. Бул график негизи марттан баштап келаткан жумуштар аяктоо алдында турат да. Бүгүнкү күндө 30 көмөкчү ордонунда иштеп атабыз. Бир аз эртеден кечке чейин өчүрө турган фидерлер бар, акыркы ремонттор. Кара суунун өзүндө жумуш кетип атат. Шаарда Ош 4 көмөкчү ордонубуз бар. Ош 4 көмөкчү ордон облбайныстан кырарык жакта. Ошондой эле аба чубалы Кара суу Цадыр линиясында акыркы айтымга бир жумалык жумуштарыбыз бар. Өлкөдө жылдан жылга электр энергияга болгон муктаждык жогорулап жатат. Ал эми лимит өтө эле аз. Ошондуктан жарандарды энергияны сарамжалдуу пайдалануу сунушталууда. Жарандарга эскертип кетем, ар бир райондун, жана айтылгандай, ар бир область, региондордун өзүнө жараша лимит коюлган, электр энергия лимит. Бүгүнкү күндө лимиттен ашып баратабыз. Бир эле Ош эмес, эми башка региондордо бар. Биздин Оштагы 80 миллион киловатт саат менен бүгүнкү күндө ашыкча жүктөө менен иштеп атабыз да. Өзүбүздүн коюлган лимиттен ашыкча алып атабыз.
Бул деген сөз бул договордон баягы келишимдер бузулуп атат. Келишимдер уже кол коюлуп бүткөн да. Элдерден суранып кетет элек ошол лимитти чектеп, эң башкысы электроэнергияны үнөмдөп, азыр катуу суук түшө элек. Ушул убактарда электроэнергияны үнөмдөп, кыштан аман эсен чыкканга элдерди мен дагы үгүттөйм. Кыргызстан кошумча энергия алуу үчүн 4 мамлекет менен келишим түзгөн. Бул Россия, Түркменистан, Казакстан жана Өзбекстан. Агалай кышкысын энергияга чектөөлөр болбойт. Бирок энергияны колдонуу чегинен ашкан учурда гана убактылуу өчүрүлөт. Асель Сыдыкова, Эркинбек Баймуратов, Регион телеканалы, Ош.